Ооба, кээде мен дагы ыйлап алам. Бул жашоодо акча эч нерсени чечпейт. Главный бактылуу жашасаң болду, анан калганы баары өзү келе берет деген сөзгө сиз кошуласызбы? А мен болсо бир сөз менен айтканда кошулбайм. Шахзада таза акча десе өлүп калган адам экен деп жүрбөгүлө. Ооруп жатсаң, больницага барсаң сени бекер көрбөйт. Дүкөнгө барсаң, сен азык-түлүк алсаң сага бекер бербейт. Бир жака бара турган болсоң, сени такси бекер алып барбайт. Тамак жасай турган болсоң, электр тогун пайдалансаң, сага президентибиз бекер электр тогу менен камсыздабайт. Ооба, бул көзгө көрүнбөгөн мелочь нерселер болушу мүмкүн кимдир бирөөлөр үчүн. Кимдир бирөөлөр үчүн бул акырындык менен аягы урушка алып келчү маселе болуп саналат. Шаардан көчүп келгенибизге уже 3 ай болуп калыптыр. 3 айдан бери ушул үйдө жашап атабыз. Тегерек жакасын шыпырып тазаласаң деле кайра эле ушунча чачылып берет. Анткени эшиктин астында чоң өрүк бар болчу, ошонун данектери түшүп бүтпөй койгон эле. Эми бүтүп баарын тазалап шыпырып алдым. Эски үйдү канча жыйнасаң деле по-любому чачып көрүнө берет экен. Бул да болсо Аллахтын бир хикматы. Буйруса өзүбүздүн үйүбүз болуп, ушинтип өзүбүздүн эшиктин астыбызды шыпырып калайын. Негизи аял киши бир кандайдыр бир маселе болсо, же бир ичинде күйүтү болсо ыйлап чыгарып алабыз. Ал эми эркек киши болсо кантип чыгарарын билбейт. Кудай сактасын, бирок кээ бир адамдар ичимдик менен же болбосо аялын уруп токмок кылышындай кырдаалда ачуусун чыгарат. Бирок эң жакшысы биздин атабыз андай адамдардын катарынан эмес. Канча сыноо келсе да баарын көтөрө билет. Алдыда баары жакшы болот деген үмүттөмүн. Мен айылдын жөнөкөй келини, кичине блогер Леума. Иши кылса 50 000 катталуучуга умтулуп аткам. Колдоо иретинде мага катталып кетиңиз. 50 000 катталуучуга жетсем, буйруса холодильниктүү болом.